Арбаңыздар, урматтуу мекендештерим. Өзүңүздөр билгендей, мына 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жакындап келип калды. Мурунку шайлоолордо өзүңүздөр билесиздер, добуш сатуулар, добушту сатып алуулар, мыйзам бузуулар орун алган эле. Эми бул жергиликтүү шайлоодо дагы мыйзам бузуулар болобу, добуш сатуулар болобу, мына ушуну көзөмөлдөп турушубуз керек. Жергиликтүү кеңеш өз алдынча ошол өзүнүн жашаган жеринде көптөгөн маселелерди чечүүгө укугу бар кеңеш болуп эсептелет. Ушул жергиликтүү кеңеште ойлонуп, мурункудай добушубузду сатпай, кайсыл партия ким мамлекетти алдыга сүрөп, ушул кризистен кайсы партия чыгарып кете алат, ошол партияларга добуш беришиңизди суранып кетет элем. Урматтуу мекендештерим, биз 3-чү жолу бийликти күч менен алмаштырдык. Бирок ошондон биз жыргап кеттикпи? Жок. Себеби революцияны эл жасайт, а пайдасын шылуундар көрөт. Мына бул бийлик алмашууда дагы кичинекей бир уч топ шылуун топтун бийликке келип алганын көрүп турасыздар. Бийлик алмашты, эмне болду? Кымбатчылык болду. Эмне болду? Мыйзам бузуулар болуп атат. Баш көтөргөн балдарыбыздын баары камакка алынып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми ойлонуңуздар, урматтуу мекендештерим. Иллюзияга, азгырылгандын кереги жок. Биз 30 жыл бою жакшы сөзгө, популисттик жакшы манераларга азгырылып келдик. Мына ошол эле Садыр Нуркожоевич камакка түшөлектин астында, түрмөгө түшөлектин астында кумтөр маселесин көтөрүп чыгып, өзүнүн популисттик саясаты менен элдин оозуна алынып калган эле. Бирок мына азыр мамлекеттин эки тизгин бир чылбыры колунан тийгендейин дагы кумтөр маселеси чечилбеген бойдон калууда. Ал гана эмес, Кыргызстанда өзүнүн алтын запасы боюнча алдыңкы орунда турган жер үйкөнүн дагы орустарга эч кандай үлүшсүз эле кармата бергендиги дагы бул мамлекетке келтирген орчундуу зыян болуп эсептелет. Айталы, азыр мамлекет башында турган адамдар, ошол эле премьер-министр, ошол эле президент айтат, жер үйкөнүн Атамбаев менен Бабанов $100 миллион Россияга сатып берген, колдор коюлуп калган деп. Бирок ал өзүнүн азыркы укугунан пайдаланып, ошол келишимди бузса болот эле. Же болбосо ал келишимди эки мамлекеттин тең пайдасына карата чечүүгө укугу бар болчу. Бирок Садыр Нуркожоевич Россиядан жалтанып, андай келишимге барган жок. Урматтуу мекендештерим, биз 30 жылдан бери демократиялуу, өнүккөн мамлекет түзүүгө аракет кылып келе жатабыз. Бирок ошол мамлекетти түзө алдыкпы деген суроо жаралат. Жок, биз андай мамлекет түзө албадык. Биздин жылдан жылга орноткон демократиябыз жылдан жылга урап баратат. Эл аралык деңгээлде, эл аралык абройдо жылдан жылга Кыргызстан өз ордун жоготуп, азыр Африкада өнүкпөгөн мамлекеттердин катарына кошулуп калды. Сиздерден суранат элем, эң башкысы ушу келе жаткан 11 апрелдеги шайлоодо өзүңүздөр карап туруп, кризистен алып чыга турган партияларга, кризистен алып чыгып кете турган билимдүү, акылдуу адамдарга добуш бериңиздер. Кыргызстанды кризистен алып чыгып оңоп кете турган жападан жалгыз партия бул Бүтүн Кыргызстан партиясы. Өзүнүн саясатка келгенден тартып, өзүнүн позициясын эч качан кайтпай келатат. Өзүңүздөр баарыңыздар көрүп атасыздар, калган партиялардын баары бир жактан бир жака, бир партиядан экинчи партияга секирип
өзлөрүнүн саясий сойку экендиктерин көрсөтүп коюшту. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем, бүтүн Кыргызстан партиясын жергиликтүү кеңештерде колдоп бериңиздер.